Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кадырлуу ата-энелер, ага-эни, эже карындаштар. Бүгүнкү биздин сиздер менен маектеше турган диний маселе бул исрапкерчилик. Коомчулукта, ар бир үй бүлөдө, ар бир инсанда бүгүнкү күндө бир жагымсыз, туура эмес, жаман жака алып бараткан бул исрапкерчилик боюнча сөз кылмакчыбыз. Ушул тууралуу Кудайым буйрса, сурооңуздар болсо жооп бергенге аракет кылабыз. Дагы бир жарыяны айта кетсек сиздерге, ушуга чейин кимдер СМС аркылуу суроо берип, бирок жообун ала албай калгандар, алар муфтияттын сайтына, муфтият КЖ сайтындагы фатва бөлүмүнөн алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, динибизде тыюу салган жаман нерселердин, жаман сыпаттардын бири бул исрапкерчилик болуп эсептелинет. Бунун өкүмү болсо бул арам. Ал эми бул исламда өзүңүздөр белгилүү эле, сиздерге белгилүү, ислам дини ар бир нерсенин чегин, милдетин, укугун баяндап кеткен. Ушу чектен ашуунун аты бул исрапкерчилик. Исраф деп арабча айтып коет. Бул исраф дегени бул четтен ашуу, чегинен чыгып кетүү, инсандын кандай гана бир иштерде болбосун, ошо чегинен чыгышлык буну исрапкерчилик дейт. Исрапкерчилик тамакта деле болот, жегенде, ичкенде, кийингенде, убакытта исрапкерчилик, уйкуда деле исрапкерчилик болот. Бардык нерседе исрапкерчилик бар. Албетте исрапкерчилик бирок көбүнчө мал мүлктү аша чабып, туура эмес иштеткенди буну исрапкерчилик деп айтып коет. Аллах субханаху ва таала Кур'ани Кариминде «Кул я ибади алладина асрафу ала анфусихим, ла тaqnatu мин рахматиллах, инна Аллаха ягфиру дунуба джамиа, иннаху хуал гафур рахим». Эй мен бенделерим, өзүнүн жанына исрап кылган бенделерим, силер Аллахнын рахматынан, мээриминен үмүтсүз болбогула. Анткени Алла Таала күнөөлөрдүн бардыгын кечирет. Ал кечирүүчү райымдуу деп. Исрапкерчилик бул сиздерге кандай деп айта кетсек, бүгүнкү күндө коомчулукта көбүнчө тамак ашта, той топурда, жакшылык жамандыкта пайкалып аткан өтө бир Алла Тааланын ачуусун келтире турган, Алла Тааланын берген мал мүлкүн кадырлабай, барктабай, ушунун бардыгын исрап кылып, канча деген бир мусорларга, канча деген таштандыларга кетип атканы бул Алла Тааланын неаматын кадырлабаганга барабар. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнү ушу исрапкерчиликтин өкүмү бул арам экен. Ал эми Алла Таалам ушул исрапкерчиликтен тыюу салып, Кур'ани Кариминде «Кулу вашрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин». Силер тамак жегиле, ичкиле, бирок исрап кылбагыла дейт. Албетте исрап кылгандарды Алла Таалам жакшы көрбөйт экен. Кээ бир алымдарыбыз айткан, Алла Таала бул аятта медицинанын жарымын камтып койгон дейт. Жегиле өзүнүн чеги менен, ичкиле өзүнүн чеги менен, бирок исрап келтирбегиле деп атат. Башка бир хадисте Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримдин аятында айтат: «Ва ату хаккаху яума хасади». Ушу эгин оргондо анын акысын бергиле, исрап кылбагыла, исрап кылуучуларды Алла субханаху ва таала жакшы көрбөйт дейт. Ибн Касир рахматулла алейх айтат: исрап, тамакта исрап кылуу бул акылга дагы, адамдын денесине дагы зыян экен. Биз бүгүнкү күнү көп адамдарды көрөбүз, көп тамак жеп алышлык бул адамдын денеси деле ооруганына көптөгөн ооруга чалдыгып атат. Акылга дагы зыяны бар экен, денеге дагы зыяны бар экен. Пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат: «Кулу ва тасаддaqu валбасу фи гайри исрафин вала махилатин». Ичкиле, садака кылгыла, кийингиле исрап кылбастан. Тамак ичкенде дагы бул жерде исрап кылбастан, садака бергенде дагы исрап кылбастан, үчүнчүсү кийингенде дагы исрап кылбастан. Вала махилатин, текеберленбестен. Демек мындайча айтканда, бой көтөрүп, текеберленбестен, ушу тамак жегенге дагы, садака бергенге дагы, кийингенге дагы ушундай
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмесин берип атат. Суроого жооп берип коелу эсеместен. Урматтуу таксыр, намазды араб алфавитинде үйрөнүп окуса кабыл болот, кыргыз алфавитинде үйрөнүп окуса кабыл болбойт калат дешет. Бир жагынан бул туура. Себеби дегенде арабтарда з тамгасынан эле төртөө бар, сдан бар бир үчөө, хдан бар. Ошондуктан кээ бир учурда алардын махраж деп коебуз, ошо тамгалардын өзүнүн чыга турган жайынан чыкпай калат. Ха, хо, ха дегендер мисалы бизде бир эле х деп жазылат, бирок үч түрдүү. Албетте окууда сиз аракет кыла бериңиз. Кудайым буйрса кемчиликтен Алла таалам кечирет, үмүтсүз болбой, ошол кыргыз тамгасы менен дагы арипеси менен окуп, Кудайым буйрса барып өзүңүз ошол ар бир тамганы туура чыгарганда бүгүнкү күнү магнитофондор бар, дисктер бар, ошолордон угуп дагы тамгалардын туура чыгышын үйрөнсө болот. Имамдардын алдынан ушуларды өткөрүп, бекемдеп бышыктап алсаңыз, Кудай кааласа жакшы кабыл болот. Канча имам стипендия алат, калганы качан чыгат, алды канча сом алат. Имамдар баарыңыздарга белгилүү, бүгүнкү күнү президентибиз Алмаз Шаршеновичтин алдында иман фонду түзүлгөн. Ошол иман фонду бүгүн стипендия 1300-дүн тегерегиндеги имамдарга стипендия берип атат. Ал эми калгандары болсо кээ бирлери аттестациядан өтө элек, кээ бирлери мечиттери регистрация каттоодон өтө элек, ошолордун себебине кармалып турат. Буюрса алар дагы өткөндөн кийин ала башташат. Адам кайтыш болгон жердеги союлган бодо малда исрапкерчилик болобу дейт. Бул өтө маанилүү суроо берди. Бүгүнкү күнү ошо адам кайтыш болгондо көптөгөн бодо малдар союлуп кетип атат. Бул эми аша чабыбысы исрапкерчиликке болот. Себеп дегенде кээде бирөөдөн карыз алып сойгондор бар, кээде ашыкча эле бодо малдарды союп эме кылгандар бар. Албетте бир өткөнкү сабактарда дагы айттык эле, 3 күнгө чейин бодо мал сойсо болбойт. 3 күндөн кийин анан союп, ошондо дагы ушу кембагалдарды, жетим жесирлерди биринчи тизмеге коюп, анан ушундай бир сообун алам деп пата алам деп кыла турган болсо, Кудай кааласа бул сооптуу болот. Ысырап кылбай мусулманча үйлөнүүнүн шарттарын түшүндүрүп бересизби? Мусулманча үйлөнүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эй жаштар жамааты, эгерде күчүңөрдөн келсе, жетсе үйлөнгүлө, эгерде күчүңөр ушундай жетпесе, анда орозо кармагыла, анткени бул да адамдын напсесин, кумарын сындырат" деп. Бир хадисте келет, адамдар 4 түрлүү үйлөнөт дейт. Кээ бирлер сулуулугуна карап үйлөнөт, кээ бири байлыгына, кээ бирлер болсо насабына карап, кээ бири динине карап. Силер динине карап үйлөнгүлө, бактылуу болосуңар деген. Ушундан улам эми исрапкерчиликсиз дегени пайгамбарыбыз айткан: "Аулиму валау бишат", бир кой болсо ошо менен дагы той өткөрсө болот экен. Ушинтип бир кой болсо да той өткөрүп койгула деген. Албетте бул жердеги чоң мындай чаржайыт кылып же болбосо исрапкерчилик кылып, ар кандай буюм, ар кандай материалдарды, тамак аштарды чачкандын кажети жок. Той жөнөкөй болсо жакшы. Айылдагы имамдарга өлгөн жерде исрапкорчулукка жол бербегиле деп суранса болобу? Болот. Бул исрапкерчилик менен күрөшүү, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, баарыбыздын милдетибиз. Келиңиздер, биз баарыбыз ушул жерде молдо болойлубу, молдо болбойлубу, намаз окуйлубу, окубайлубу, ким гана болбойлу, ушу исрапкерчиликке өзүбүз бекем турсак. Мисалы, үйдөгү светтердин исрапкерчилиги бар, суулардын исрапкерчилиги бар. Пайгамбар 3 жолу гана жууганга ушуну сооп деген. 4-үнчүсү болсо исрапкерчилик деген, карабайсызбы? Сууга канча айтып атат. Бүгүн биз ачып коебуз, агызып коебуз, светтерди тамызып коебуз, канча деген исрапкерчилик болуп, кайра өзүбүз карызга батып, же болсо кыйналып, кээде акча көп болсо дагы буга исрапкерчиликке туура келбейт. Пайгамбарыбыз биздин шариятта, хадистерде, риваяттарда келет, суунун боюнда турса дагы, мына биздин мазхаб боюнча ошол жерден дагы исрап кылса болбойт. Дарыянын боюнда отуруп да исрап кылганга шариятыбыз тыюу салган. Калың наски кийип мас тартса болобу? Масы кийбейм дейт. Жо, наскиге масы тартса болбойт. Биздин мазхаб боюнча бутуңузду жууңуз эң жакшырагы, талашсыз маселе. Эгерде мас тарта турган болсоңуз, анда масы кийип ошого мас тартыңыз, болбосо наскиге болбойт. Дамыла соода кылабыз. Бирок соодабыздын
эч берекеси жок, эмне кылсак дейт. Соодага Алла Таалам өзү береке койгон. Качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, алуучу да сатуучу бири-бирин алдабаса, үчүнчүсү Алла Таала ага береке берилет. Эгерде бири-бирин алдаса, анда береке кетет дейт. Ошондон улам соодада эң биринчи талап чынчылдык, экинчиси адалдык. Кудай кааласа, ушу чынчылдык менен адалдык менен болсо, сөзсүз береке болушлугу бул Алланын тарабынан убада. 40 жылдык деген Кур'анда жок болсо, эмнеге тыйбайсыңарбы? Туура айтасыз. Бул бардыгы Москва бир күндө курулган эмес. Көч барып оңолот дегендей айтып жатабыз. Кудай кааласа ушунда бир катуу эмес түшүндүрүү менен, акырын ушу данышмандык менен айтсак, Кудай кааласа барып тыйлар. Албетте үчтөн кийин таптакырдагы садака кылуудан тыйбаш керек. Эл дагы ушу берешендүүлүк, кол ачыктык кылып, башкаларга кыргыздын өзү урп адатында дагы, салтында дагы ушундай жомарттык бар. Бирок азыркындай чектен чыкпай, зарыл нерсени зарыл деп, зарыл эмести зарыл кылып алган чекке жетпей кылсак, буюрса жакшылык ийгиликке жетебиз. 3 күндөн соң бодомал союп, сооп ал дегендин далили барбы? Бул жерден далили бар. Далили мындайча, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайгынын күнү 3 күн деп айтып койгон. Ал эми садаканын сообуна пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эч бир чек койгон эмес. Күнүнө дагы, убактысына дагы чек койгон эмес. Качан сиз садака кыла турган болсоңуз, бодомал союшлук эч кандай мойнуңузга зарыл эмес. Ар ким өзүнүн ушул мындайча айтканда материалдык мүмкүнчүлүгүнө карап иш кылат. Бирөө бай, бирөө орточо, бирөө кембагал. Кембагалдарга мисал колунан келбегенге шарият эч кандай милдеттендирбейт. 3 күндөн кийин сойбой койсо деле болот. Намаз окуп, зикир кылып, сообун багыштаса жете берет. Бирок бирөөсү колунан келсе, ал садака кылса, шарият ага тыюу салбайт. Салам алейкум, алейкум ассалам. Исрапкерчиликти жоюу боюнча айыл кыштактагы имам молдолорго тапшырма берип, көзөмөл кылсаңыздар болбойбу дейт. Биз кылып атабыз. Бүгүнкү күнү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бирдиктүү программа иштеп чыгып, бирдиктүү хутбаларды иштеп чыгып, ошо хутбаларда атайын исрапкерчиликке каршы күрөшүү ушу 1 жылдын ичиндеги иш-чаралардын ичинде бар. Мисалы, көчөт эгүү өзүнчө, ата-энени урматтоо өзүнчө, күнөөдөн сактануу өзүнчө, Ханафи мазхабты намаз окуунун, орозо тутуунун ушундай темалардын арасында бирөөсү ушундай бир эмес 2-3 жолу ушундай бар, исрапкерчиликке каршы күрөшүү деп. Бундан сырткары дагы дайыма айтып атабыз, күрөшүп атабыз. Ушуга сиздер жардам берсеңиздер, Кудайым буйрса, ушун баарыбыздын ийгилигибиз болот. Мына той тамашаларда өзүбүз өткөрүп атабыз, көрүп атабыз го. Канча деген нан, тамактар исрап болуп атат. Канча деген убакыттар адам баласынын жашоосу исрап болуп бекерге кетип атат. Бул жыйынтыгы Алланын азабын чакырат бул. Ачарчылыкка, жокчулукка алып келип коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз баарыбыз тооба кылып, жакшылыкка муну этиятташыбыз керек. Чачты хына менен же жөнөкөй краска менен боёсо болобу? Хына менен боёсо болот. Краска дагы ар түрлүү. Эгерде чачка суу өтө турган болсо, ошондой жука краска боло турган болсо, бул болот. Эгерде гусулда чачка суу өтпөй турган болсо, андай краска менен боёсо болбойт. Дан азыгын арпа жүгөрүнү арзан алып, кымбат болгондо сатса болобу дейт. Бул жерде мындай, эгерде базарда арпа жүгөрү бар болсо, сиз бүгүнкү күнү сизге кажетиңиз жок сатканга, сактап туруп кийин сатсаңыз болот. Бирок базарда түгөнүп баратып, сиз ошол муктаждыктан сактап туруп, анан сатам дей турган болсоңуз, анда жакшы болбойт. Адам каза болгондо эмне үчүн 2 сааттан кийин коюп салган туурабы? Жок, туура эмес. 2 сааттан кийин эч кандай коюлбайт. Адам каза болгондон кийин аны жакшы, өткөндө дагы айттык эле, биринчи каза болгондо адам баласынын көзүн мындай жаап, оозун ачып калса эгин байлап, колдорун болсо ушул акырын түздөп, путу колун түздөп, жакшынакай коюп, туугандардын бардыгына акырын аларга кабар жеткирип, анан көрүн даярдап, бул жакын немелердин бардыгы мына бүгүнкү күндө 1 күндө барып коюп атышат. Кээ бирде кечигип кеткендер 2 күндө болбосо, бул 2 саатта деген жок. Саламатсызбы? Акыйда жөнүндө айтып бересизби? Саламатчылык, акыйда жөнүндө бул өтө эле кенен бир тема. Бүгүнкү тема бизде исрапкерчилик болчу. Кудай кааласа акыйда боюнча дагы бир башка күнү
Кудайым буйрса койсок, иншалла айтып беребиз, кенен айтып беребиз. Акыйда деп жеге өзү түйүгүндө айтат, жүрөктөгү түйүк кандай, мындайча айтканда Алла Тааланын бардыгына, бирдигине, бардык сыпаттардын толуктугуна, шериги жок, кемчилдиги жоктугуна ишеним. Андан кийин периштелерге, алар күнөө кылбайт, ал гайыпта биздин көзгө көрүнбөйт. Андан кийин бардык китептерге, асмандан түшкөн кудайлык 4 китепке, андан кийин пайгамбарларга, тагдырга, жакшылык жамандыкка, кыямат күнүнүн бардыгына ишеним. Ушул акыйданы курчап алат. Эми бунун темасы кенен башка учурда кылайлы. Азыр исрапкерчилик боюнча сурооңуздарды берсеңиздер. Өтүп кеткен ата энеге ар жылы катма окутуп турса исрапкерчилик болбойбу дейт. Жок. Бул жерде исрапкерчилик жок. Бул жерде канчалык ар жыл эмес, ар күнү деле, ар ай кылсаңыз деле ата энеге арзыйт. Ар убакта дуа кылсаңыз дагы бул аз. Эненин бир тамчы ак сүтүн өмүр бойлуу кылган баланын ибадат ага жетпейт деп айтсам, адашпасам керек. Ассаламу алейкум. Ажыга барып келгенден кийин ажы той кылса болобу? Кандай кылыш керек? Бул зарыл эмес. Албетте биздин ошо китептерибизде, фик китептерибизде тойдун 8 түрү келет. Ошонун бирөөсү ушу ажыдан келгенден кийин, ушу эсен аман келдим деп туугандарга жолукканда ошо бир кан чыгарып койсо, шарият уруксат берет, буну мустахаб амалдары деп айтып коебуз. Мустахаб деген жакшы көрүлгөн амалдар. Ошол эле кезде бул зарыл эмес, бул да исрапкерчилик чыгып кетпестен, аны кээ бирлер айтат, ошо тойго мен акчам жетпейт, ошончо мен ажыга барбай эле коем деген, бул таптакыр туура эмес. Мүмкүн колдон келишинче иш кылыш керек. Карыз боюнча айтып берсеңиз. Бул карыз биринчиден карыз албаш керек, мүмкүн болушунча. Эгерде карыз болуп калса, анда чын ниеттен, таза адамдан, диндар адамдан алганга, өз убактысында кайтарып бергенге бекем ниет кылып, жана дуаларга да бекем болуш керек. Анан кийин ашыкча кийим, пепси-кола ичип, таксиге отуруп, торт жеп, ушундайлардын баарын токтотуш керек болот. Карызы бар киши бир сом болсо дагы карыздын ээсине кайтарганын аракетин кылса, Алла Таалам жаратканым дагы ага жардам берет. Молдолорго жаназа окуганына акча бербей койсо болбойбу? Алар алган акчаны каяка жумшайт дейт. Молдолорго өзү жаназага акча бербей койсоңуз болот. Молдолукелерге да биз айтабыз, жаназа окугандан кийин акча албагыла, өлүккө Куран окугандан кийин акча албагыла деп. Бирөө дем салып, же болбосо азан айтып, же болбосо кандайдыр бүйүнө бир дуа кылып, же бир машинесине бир дуа кылып, ушундайларга бир мисалы акча берсе алса бул болот. Бирок мына өткөндөргө, жаназага, өлүктөргө буларга акча алса өзү жакшы эмес. Ал кайда жумшайт эми? Молдокелердин өзүндө, булар аллары өзүнө жумшайбы, башкага садака кылабы өздөрүнө. Семичке чакса дарат бузулабы дейт. Жок, семичке чакса дарат бузулбайт. Дарат ушул тиштен кан чыгып кетсе бузулат, семичке чакканда бузулбайт. Каалаганыңды жеген исрапкерчилик болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде каалаганыңды же, каалаганыңды ки, бирок эки нерсе сени адаштырып койбосун деген. Исрапкерчилик жана текеберлик деген. Демек, жегенде дагы исрапкерчилик менен жебеш керек, текеберлик менен да жебеш керек. Кийгенде да исрапкерчилик менен кийбеш керек, текеберлик менен да кийбеш керек. Анан бардыгын жей берген, эми шариятта адал нерселер көрсөтүп койгон, ошолорду өзүнүн чегинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адамдын ичиндеги мындай топтой турган нерсе идиш, эң жаман идиш адамдын ашказаны экен. Ошондуктан айткан, адамдын ушу бели түз болгонго чейин эле бир канча лукма жесе эле жетиштүү. Эгер ушунчалык кажет болсо, ашказанды 3кө бөлгүлө. Бирин тамакка, бирин сууга, бирин бош койгула, абага. Мына ушул жерде ден соолук экен да. Биз дайыма көп толтура жеп алабыз дагы, ооруп калабыз, кыйналабыз, ибадатка көңүлүбүз тартпайт, көп уктайбыз, ушундай менен. Пайгамбарыбыздын бул жерде медицинага айтып койду бардыгына. 3 бөлүп туруп, бир бөлүгү тамакка, бир бөлүгү сууга, бир бөлүгү бош болсун дейт. Ашып калган тамакты итке берсе исрап болобу? Ашып калган тамакты эгерде адам боло турган болсо, муктаж адамдар боло турган болсо, ошолорго берген жакшыраак.
Алардан да кашып калып жүрсө, жугунду катары болуп кала турган болсо, анда итке берсе исрап болбойт. Аялдар өлгөнгө барып, ушак айтып, эт жегени барышат. Жаназага турбайт, топурак салбайт. Ушуну токтотсо болобу дейт. Эми туура айтасыз, алар жаназага барып топурак салбайт. Бирок сиз айткандай, ушул көңүл айтканга бирок барыш керек да. Ушак айтканга, эт жегенге анда туура болбой калат. Барып көңүл айтканга, тескерисинче барып алардын урсагын тойгозгонго, ошо ушак айткандын ордуна ла иляха иллаллахда бир 100 жолу айтып, зикир айтып, салават айтып, истигфар айтып, собобун ошо маркумга багыштаса, өтө зор болот, жакшы болот. Келиндер өзүнүн апасынан кайненесин жакшы көрүш керекпи? Таксыр. Чоң рахмат. Эми жок, өзүнүн апасынан эч ким башканы жакшы көрө албайт эми. Албетте, кайненеси дагы бул апа катары болот. Ападай сыйлаш керек. Бирок өзүнүн апасы төрөгөн, ак сүтүн берген апага дүйнөдө эч бир нерсе тең эмес. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бирөөдөн карыз акча алып, бере албай калсаң, ошол акчаны мечитке же болбосо садака берсе болобу? Жок. Кимден карыз алсаңыз, аны таап сөзсүз бериңиз. Эгерде ал киши өтүп кетсе, анын балдарына бериңиз. Эгерде ал кишини таптакыр ааламдан таппай калсаңыз, ошол кезде гана анын атынан садака берсеңиз болот. Өлгөн адамга окуган намазыбызды хадия кылганыбыз туурабы? Болот. Өтүп кеткен адамдарга окуган намазыңыздын ошол жерде канча кыям бар, зикир бар, Кур'ан бар, дуа бар, намаздын ичи. Намаз бул периштелердин дагы, биздин ибадаттардын дагы жыйнагы. Ошолорду садака кылсаңыз, собобу Кудай кааласа сөзсүз Алла Таалам жеткирет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Тойдо исрапкерчилик көп болот дешет. Чеги менен болсо ихсан болобу? Чеги менен болсо ихсан болот. Бул ихсан дегени ушу жакшылык кылып, садака берип деген болот. Болбосо аша чабып, ошол акчалардын исрапкерчиликке жибербестен туруп калганын топтоп алып, бүгүнкү күндө бизде социалдык иштерге, суу чыгарганга, жетим жесирлерге, китеп алганга, дары-дармекке, больницаларга канча адамдар азыр муктаж болуп атат. Ошолорго сарптаса өтө максаттуу болмок жана сооптуу болмок. Таксырлар көр казып акча алса болобу? Көр казып акча алса болот. Көр казып акча алса болот. Бул эми мээнет болуп атат, анын акысын алып атат да. 5 маал намаз окуйм, бирок хижаб кийбейм, эч нерсе болбойбу. 5 маал намаз окуганыңызды Алла Таалам кабыл кылсын. Бирок ошол эми бойго жеткенден кийин чачын жаап жүрүшлүк бул шарияттын өкүмү, аракет кылыңыз. Карышкырды атып сатып жиберебиз. Акчасы арам эмеспи? Арам эмес. Акчасын алсаңыз болот. Ал териси бардыгын эмес алат. Биздеги итти сатуу, ошондой эле мына карышкырды тирүү атып сатып акчасын алса болот. Арам эмес. Адам өзүнө өлбөй туруп аш өткөрсө сообу жакшы тиет дейт, ошол туурабы? Эми аш бул өлүктөргө чектебеш керек. Аш тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы бардыгына. Тирүү кезинде садака берген бул өтө жакшы болот. Өлгөндөн кийинки караганда адам баласы ден соолугу жакшы учурунда, оорудан мурда, өлгөндөн мурда, тирүү учурунда садака бергени бул Алланын алдында өтө сооптуу. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сыйкырлардан кантип кутулса болот, же сактанса дейт. Кул ауду би раббил фалак менен кул ауду би раббин нас. Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсү ушундай сыйкырларга атайы түшкөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды дагы ушундай сыйкырлашкан. Жөөттөр ошо сыйкырлап, акыры ушул 11 аяттан турган ар бир намаздан кийин бирден окуп, жана багымдат менен шам намаздан кийин 3төн окуп, жатаарда 3төн окуп жүрсөңүз, эч кандай сыйкыр-пыйкыр тийбейт. Кыргызда похорондо 40 аштарда исрапкерчилик болуп жатат. Бодо союлуп, ушуга тыюу салсаңар жакшы болот эле, рахмат. Эми тыюу салганда бул мындайда, мамлекет же болбосо мына жогорку кеңеш атайын мыйзам кабыл алып салып коюп, же молдолор айтып салып коюп, бул менен тыйылбайт.
Биз ар бир адамдын ушу ичине, мээсине, жүрөгүнө жеткиришибиз керек да. Бул жакшы нерсе эмес. Бунун келечеги жок. Ушунун баардыгыбыз акырындан өзүбүздөн баштасак, ар бир адамдын башында жакшылык дагы бар, жамандык дагы бар. Өзүбүздөн баштасак, үлгү болсок, Кудай кааласа коом дагы буга ынанып тезирээк ишке ашат эле да. Сүннөт атка азан айтылабы, рахмат. Сүннөт атка азан айтылабы, жаш балага. Эми бала төрөлгөндөн кийин эң биринчи оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтылат. Анан кийин мисалы бирөө атын өзгөрткөн болсо, кандайдыр атынын атысы мына өзүнүн атынын мына атын мааниси туура эмес болсо, ага азан айткандын кажети жок. Периште түш көрсө эмне болот? Жашы 30га чыкпайт деген мени ишенсе болобу? Жок. Периште түш көрсө жакшы болот. Анан бул жашы 30га чыкпайт деп айткан болсо, ал периште эмес. Периштелер гайыпты айтышпайт. Алла Таала гана билет. Периште өзү бул нурлуу Алла Таалага баш ийген махлуктар болуп эсептелет. Маркум болгон кишинин карзы берилбей калса эмне болот? Кыямат күнү алынат. Эгерде бирөө ош карызын төлөбөстөн туруп дүйнөдөн өтүп кетсе, ошо балдары төлөп бергенге аракет кылсын, туугандары төлөп бергенге аракет кылсын. Маркумдун өзү таштап кеткен малынан биринчи берилет. Эгерде болбосо, ошол бергенге аракет кылсын. Таптакыр карыз бойдон кете турган болсо, кыямат күнү кимге карыз болсо, ошого сооптору берилет. Убакыт жөнүндө ысырапты айтып бересизби? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Мусулман адамдын чырайлуулугу керексиз, максатсыз иштерди таштоо, убакытын текке өткөрбөө. Исрапкерчилик деп убакытты исрап, мындайча айтканда кээ бир учурларда жөн эле ойлонуп эле жатып, же бир мультфильм көрүп, же телевизор көрүп, же убакытты жөн текке өткөргөн. Бул мусулман адам бу дүйнөгө биз убакытты жашоону өткөргөнгө келген жокпуз, жашоону курганга келгенбиз. Бул жашоодон кабырыбыз дагы, ахиретибиз дагы, түбөлүктүү жашай турган бейишибиз дагы курулат. Ошондуктан ар бир убакытты исрап кылбай, ага субханалла, алхамдулилла менен, жакшы ой менен, жакшы пикир менен, жакшы аң сезим менен, бирөөгө мен пайдам жетсин деген менен, жалкоолук кылбай иштейин, колум менен табайын деп, мына элибизге, журтубузга иштейин деген, ошого убакыт менен өткөрүш керек болот. Булар Кудай кааласа исрапкерчиликке кирбейт. Албетте бош текке кеткен убакыттын баардыгы исрапкерчилик. Бош бутылка сатып акча тапса болобу? Болот. Бутылка бул шише, бул биздеги шариятта маны мутакаввим деп коет, бул бааланган, аны сатып акча тапсаңыз болот. Адал. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Чочко эмне үчүн арам болуп калган? Рахмат. Чочкону эми Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала арам деп койду. Алла Таала кайсы нерсени бендесине арам деген болсо, бул биринчиден денеге зыян, же болбосо рухка зыян. Экөөнүн бирөөсүнө сөзсүз зыян. Бүгүнкү күндө эми даанышмандар эми айткандары көп, мээримсиздик, ыпластуулук деген көп нерселерди айтышат. Бирок биз мусулман баласы ушу бизди жараткан Кудайлык өкүмдө, таалимдерде арам дедиби? Биз ошого ынанып, аны жебейбиз жана андан сактанабыз. Тойлордо, идиштерде олчойгон тамактар менен жуулуп кеткенине капа болом. Идиштерден олчойгон тамактар менен жуулуп кеткенге капа болом. Туура, мына бүгүнкү күнү ушундай кайгы баардык коомчулугубузда болуп атат. Кудайым ушу көбүрөөк берсе, биз ушуну көтөрө албай, барктай албай, тескерисинче ушу исрапкерчилик өтүп атабыз. Ушу маселеде ушу баарыбыз канча адамдардын жүрөгүндө ушу бар мынакей. Ушу кээ бир жерлерге айтсак, десек, бирок ушуну акырын урушуп кетпей, кагышып кетпей, көңүлүн оорутпай, ушу тойлордо өзгөчө ушул жакшынакай нандарды өзүнчө кылып, салаттарды өзүнчө кылып, канча деген муктаждар бар. Аларга алып барып ушундай пакети менен берип койсок, сооптуу болмок да. Салам алейкум. Менин атам каза болуп калган. Анан атамдын эстелигин тургузуп жатып, аты жөнүн орусча фамилия менен жазып алыптырмын. Көрсө уулу деп жазуу керек экен. Кандай кылсам болот? Сизге чоң рахмат. Өзү биринчи эстеликти коюу бул дагы шариятыбызда зарыл көрүлгөн эмес. Өзгөчө айтканда ушу таштан чегип, сүрөттөрдү коюп, ушул бул жакшы көрүнгөн нерсе эмес. Канча мүмкүн эртеби кечпи анан көрөк ошонун атынан ошончо акча кеткенден көрөк
бир жерге суу чыгарып койсо бул сооптуу болмок. Ошончо андан көрө ушунча дары дармек алып бир больницага берип, белек берип койсо, бир жетимдердин үйү, инвалидтердин үйүнө алып берип койсо, сообу көбүрөөк болмок ошо таш койгонго караганда. Эми ушунчалык мейли таш коем деп эле калса, анда бир канча аз-маз белгиси өчүп калбасын деп. Анда бул ушу 1-2 карыш чоңдон аты жөнүн жазып, туулган жылын өткөнүн эле жазып койсо, шариятыбыз ушунчалыкка чейин уруксат берет. Эми фамилиясы менен аты жазылып калса, аны тек коюңуз, андай уулу деп жазбасаңыз деле макул. Бирок эми бизде кыргызда уулу деп жазганы, ал мындай кандай десек, бир жагымдуураак амал болот, бир өтө зарыл амал деле эмес бул. Каза намазды кайсы убакта окуса болот? Каза намазды 24 саат окусаңыз болот, 3 маалдан башка. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Буту сынган майып, малды союп, элге садака берсе болобу? Рахмат. Болот. Албетте буну биз Курбан айтта курманчылык кылабыз, ошол курманчылыкка жарабайт. А бирок мындай жөн эле садака кылсаңыз алга жарайт. Ал курманчылык, ал важип курманчылык. А бул садака, нафил курманчылык кандай кылсаңыз да жарай берет. 10 жылдык, 20 жылдык маарекелер исрапкерчиликпи дейт. 10 жылдык, 20 жылдык деп акыркы күндө ушу көбөйүп кетти. Бул исрапкерчиликке кирет. Бирок кээ бир ушу бүтүрүүчүлөр жакшы иштерди кылып атат. Алар бүтүрүүчүлөр кандай кылып атат? Ушу бүтүргөндөр колунан келишинче акча топтоп, ушу окуган мектебин оңдоп атышат. Ремонт кылып атат. Ошол жердеги эжеке агайларга кичине кээ бирлери компьютер, кээ бирлери кийим, калпак берип, ыраазычылыгын билдирип атат. Бул исрапкерчиликке кирбейт. Албетте экинчи адамды, мисалы, бүтүрүүчүлөрдүн баардыгы бирдей эмес да. Бирөсүнүн колунда бар, кээ бири болсо андай колунда жок. Ошону мажбурлабастан ыктыярдуу кылып топтоп туруп берсе, бул шариятка ылайыктуу. Таап алган буюмду бербей койсо болобу? Күнөө болбойбу? Күнөө болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким кайсы бир нерсени таап алса, анын жарыясын салып ээсине кайтарыш керек. Ээсине кайтарып бербесе күнөө болот. Мен музыканы аябай жакшы көрөм. Күнүгө уксам эмне болот дейт. Бул дагы исрапкерчилик болот, музыканы уксаңыз. Күнүгө уга берип, кандай бул? Музыканы өзү көп уккан жакшы эмес. Бул укканда эми көбүнчө бул биздин шариятыбызда, риваяттарда келет, зынага чакырат деп, убакытты текке көтөрөт. Анан көрө Куран уксаңыз көбүрөөк сооптуу болот. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Аял кишилер көзү тирүүсүндө сандыгын 3-4 жолу берип жатышат, ошол туурабы? Сандыгын 3-4 жолу берип жатышат, ошол туурабы? Эми садака кыла турган болсо туура эле, бунун эч кандай немеси жок. Зыяны жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аял кишилерге дагы айткан, силер садака кылгыла, садака кылып өзүңөрдүн жаныңарды дозоктун отунан куткаргыла. Айша энебизге ушу бир курмонун жарымынчалык болсо дагы садака кылып өзүңдүн жаныңды дозоктон куткар деген хадистер көп. Таштан эстелик жасап иштейм. Тапканым арам эмеспи дейт. Азыркындай кичинекей өлчөмдө боло турган болсо макул, жасалга турган болсо. Бирок адамды чеге турган болсо, адамдын сүрөтүн кое турган болсо, ушул жакшы болбой калат. Башка нерселерди ушул койгонго иштесе болот. Азыр үйлөрдө, заборлордо, башка жерлерде ушундай таштан жакшы жасалгалар болуп атат, ошолорго иштесеңиз болот. Ами эстеликке бул жакшы эмес. Намаз окуп жатканда ар кандай ойлор келсе, намаз бузулбайбы? Бузулбайт. Тилиңиз менен эле ошол ойлор чыгып кетпесе эле, көңүлүңүз тияк-бияк кеткен менен намаз бузулбайт. Тоодон атып келген теке жана кекиликтин эттерин Куран окутса болобу дейт. Жо, тим эле коюш керек. Эми ал жерде ат атканда эми бисмиллахи Аллаху акбар деген шарт керек. Бисмиллахи Аллаху акбар деп аткан болсо, ал адал. Бисмиллахи Аллаху акбар деп айтылбай калса, ал арам болуп калат. Мен атам өткөнүнө 12 жыл болду.
карашын бере албай жатам. Ушуга жооп берип коюңузчу, рахмат. Сиз анан көрөк ушу карашын бергенге акча керек. Аз акча таппай жатасыз. Анан көрө сиз намаз окуп, Кур'ан окуп, сообун багыштай берсеңиз, андан улуу сооп ала бересиз. Зарылчылыгыңызга карап, мүмкүнчүлүгүңүзгө карап иш кылыңыз. Шарият сизди милдеттендирбейт. Жылкы ача туяк эмес, кепшейт, эти адал. Жылкынын эти боюнча алымдарыбыздын ортосунда талаш тартыш маселе бар. Биздин Ханафи мазхабта буну да кичине макру деген жерлери дагы бар. Бирок жылкы малы өзү эти Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда биринчи уруксат берилип, кийин тыйылган жери дагы бар. Анткени тыйылганы ал учурда ушу согушта жылкыны ушу курал катары иштеткени себебинен жылкылар азайып кетпесин деп жылкынын этин жегенге тыюу салган эле. Этинин өзүнүн эч кандай бул жерде тиешеси жок. Жылкынын сүтү дагы, эти дагы адал. Жалкоолуктан кантип кутулса болот? Жалкоолуктан Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам саар кеч пана тилечү. Ушул жалкоолуктан сакта, Аллахумма инни ауду бика минал аззи вал касали деп. Жараткан Алла, мен сенен пана тилейм жалкоолуктан, алсыздыктан деп. Экинчиден, жалкоолуктун кутула турган жолу тырышчактык. Хажыга бара элек туруп, умра зияратына барса болобу? Болот. Ажылык кылбастан туруп умра кылса болот. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы сахабалары дагы ушул ажылык фарызын коштош ажылык деп коет, 10-чы хижриде кылышкан. Ошондон мурда Пайгамбарыбыз да сахабаларды умра кылышкан. Bundan dalil var, acılıktan burada umra kılsa bolot. Mүйүзү жок эчки курбандыкка сойсо болобу? Эми өзү мүйүзү сындырылбаган, ошо туаса чыкпаган болсо макул. Эгер сындырылган болсо анда болбойт. Ак койду жесе болбойт дейт. Сайыз убакта чочкону аргындаштырган дешет дейт. Жок. Кой, чочко. Чочкону жесе болбойт, ал арам. Ак кой, бул метис кой дегенди айтып атат да. Бул болот. Бул өзү негизинен бул Австралиядан келген. Анан бизди жергиликтүү койлорго менен аргындаштырып, ошон үчүн метис дейт, аралашма дейт. Чочко менен болгон эмес бул. Assalamu alaikum дамла, карыз алып курбандык кылса кабыл болобу дейт. Жок. Карыз алып курбандык кылса болбойт. Карыз алгандан кийин аны эмне үчүн курбандыкка чалыппы? Жок, бул күнөө болот. Бизде көбүнчө ушуну эстеп коебуздар, карыз алып той өткөрөт, карашын өткөрөт, курбандык чалам дейт. Буларга күнөө болот. Буга карыз алынбайт. Карыз эмнеге алынат? Эгерде бир ачка калып жегенге эч нерсе жок, ошондо карыз алса болот. Же болбосо бир жумушу бар, аткарам деген, ошого карыз алса болот. Той ашка карыз алса болбойт тугандар. Арам болот бу. Албаш керек бундайга. Атамдын эстелигин жаңыртсам болобу, анткени темирлерин кесип кетиптир. Жок, ал жерди жакшынакай тазалап, ошол жерде коросун, эгерде ушу көрүстөнүн коросу жок болсо, бекем королоп, калгандарын ошо кете турган акчаны сиз анан көрө азыр мен айтып аткандай, ушу жетим жесирлерге, инвалид үйлөрүнө, кембагалдарга, больница суу чыгарган жана башкаларга сарптасаңыз, соогу көбүрөөк болот. Жана аркасынан Кур'ан окуп турсаңыз, Кур'андын сооптору көбүрөөк жетип турат. Сакал өстүргөндүн пайдасы дейт. Эми Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү, бардык пайгамбарлар, сахабалар, булар сакал коюшкан. Бул динибизде, биздин Ханафи мазхабта важип болуп эсептелинет. Бир кызым бар, бойго жетип турат. Жакшы бата берип коюңузчу, чоң рахмат. Кызыңызды Алла субханаху ва таала бактысын ачсын. Барган жерин Алла субханаху ва таала көгөртүп, перзенттерди көп кылып, абир дөөлөт берип бактылуу кылсын, амин. Кашка тута татуаж жасатса күнөөбү дейт. Кашка татуаж жасатса күнөө болот. Каш терген, татуаж жасаткан, булар жакшы эмес. Алла субханаху ва тааланын жаратканына бир өзгөртүү катары болуп калат, ошондуктан этиятташ керек.
үй бүлө бир туугандарга дем салсам болобу, кичинекей балдарга ал ихлас, ал фалак, ал нас аяттарды окуп. Сөзсүз болобу эмес, салыш керек. Аялыңызга же күйөөңүзгө же балдарыңызга сөзсүз дем салып туруш керек. Биз өзүбүзгө кандай аятал курси, ихлас сүрөлөрдү бардыгын окуйбуз, дем салып жүрөбүз, ошондой эле балдарга дагы, бөбөктөргө дагы дайыма саар кеч дем салып туруш керек. Анткени бизге көрүнбөгөн жиндер дагы бар, шайтандар дагы бар. Ар кандай тараптан болот, ошондуктан аларды коргонуу максатында дем салып туруш керек. Пешим менен асырды бирге окуса болобу? Пешим менен асырды Ханафи мазхабта бизде бирге окуса болбойт. Сапарда дагы өз убагында окуш керек. Башка мазхабтарда бар, мисалы арабтарда. Апам өтүп кеткен, бирок түнү эшиктен чакырган үнү угулат. Буну кандай түшүнсөм болот? Эми бул мындай адам өтүп кеткени менен ал руху өлбөйт да. Адамдын денеси. Вот ошол денеси неме болгондон кийин денеси кабырга коюлса дагы рухтун кандайдыр байланышы баары бир болот. Жандын кандайдыр байланышы болот. Ошолордун кулагыңызга көбүрөөк сиңгени, көбүрөөк жакынырактыгын белгиси. Бул деген көбүрөөк алга зикир кылып, садака кылып, Куран окуп турганыңыз жакшыраак. 7 күн, 40 күн, 50 күн мусулман дининде эске алуу өткөн адамга барбы рахмат. Жок, мындай 7 күн, 40 күн, 50 күн мындай нерсе бизде жок. Бизде ушул 3 күн кайгы күн, 3 күндөн кийинки ошолордун кайсы күндү да белгилебестен туруп, кайсы күнү ал 40 күнгө туура келеби, 52 күнгө туура келеби, 1 жылга туура келеби, күчүңүз жеткенде исрап кылбастан туруп бир садака аш кыла турган болсоңуз рухсат. Кудайга ширк келтирген ой келе берет, ичине жин кирген дешет. Жок. Бул Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын доорунда дагы сахабалар айткан. О Алланын элчиси, биздин оюбузга ушундай жаман нерселер келет, ал нерсени тилден чыгаргандан коркобуз. Андан көрөк биз өрттөлүп, же ушул кескиленип, майдаланып кетсек жакшыраак болмок деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, бул имандын жүрөктө бар экенин далили. Тилиңерден ошо жаман сөздү, ширк келтирген сөздү айтпагыла, болду, мунун бардыгы ошо шайтандын азгырыгы өзү кетип калат деген. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин мышыгым ооруп жатат. Дарылатсам болобу? Исрапкерчилик кирбейби? Жок, дарылатсаңыз болот. Мышык баккандан кийин, ит баккандан кийин, же болбосо мына биз жей турган кой болсун, тоок болсун, жылкы болсун, буларга мээримдүүлүк көрсөтүү, буларды бакканга ошол жерде буларга да тамак ашын берүү шариятыбыз буйруган. Ден соолугу ушу ооруп калса, ден соолугун караганга дагы шариятыбыз буйруган бизге. Исрапкерчиликке кирбейт. Гусул даараты жок, тамак аш жасаса болобу? Тамак аш жасаса болот. Гусул даараты жок, жасаса болот. Албетте, гусул даарат менен жасаган тамак берекелүү болот, шек күмөнсүз. Үйгө арча түтөткөн пайдасы барбы? Үйгө арча түтөткөндүн пайдасы бар. Эми азыр бүгүнкү акыркы күндөрдөн баягы түтүндүн көптөгөн гриптерге, көптөгөн микробторго, өзү дагы жыты дагы бир жагымдуу пайдасы ошол. Шайтан жин деп айтса болбойт дейт, 3 тамга деш керекпи деп. Жок. Алла Таала шайтанды шайтан эле деген, жинди жин эле деген. Бизде эле шайтан, жин деп айтса эч нерсе болбойт. Андан коркпош керек. Алар бизден коркуш керек. Алла Таала эң ыйык кылып, улук кылып инсанды жараткан. Үйдө Куран окугандан кийин кантип дуа кылыш керек? Же дуа кылуу жөнүндө китептер барбы? Дуа кылуу жөнүндө китептер көп. Мында Борбордук мечитте, эгерде Бишкекте жашасаңыз, же болбосо мечиттерге кайрылсаңыз, дуа жөнүндө китептер көп. Албетте дуада биринчи Алла Таалага мактоо, пайгамбарга салават айткандан кийин күнөөнүн кечирилүүсүн, Алланын мээримин жана туура жолдон адаштырбаганын көбүрөөк сураш керек. Дүйнөдө да ахиретте өзүнүн ыраазычылыгын, бейишин сурап, нааразычылыгынан дозогунан пана тилеген бул улуу дуаларга кирет. Дүйнөнүн да ахиреттин дайыма ар кандай нерсе болбосун Алладан сурап турушубуз керек. Уулум, сүннөт
сүннөттү менен туулган, дагы сүннөткө отургузалабы? Жок, эгерде сүннөт менен туулган болсо, анага дагы кайрадан сүннөткө отургузгандын кажети жок. Уул балага ысым коюп бериң, рахмат дейт. Уул баланы Абдулла, Мухаммад, Абдурахман деп өзүңүздөр тандаңыздар. Аттар абдан көп, жакшы аттар бар. Пайгамбарыбыз айткан, мага жаккан аттар ушул Абдурахман, Абдурахим, Мухаммад, Абдулла деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү темабыз исрапкерчилик боюнча. Бардык нерседен, исрапкерчиликтен өзүбүздү сактайлы. Анткени бактыбыз ушул жерде. Садаканы көчөдөгү цыгандарга берсе болобу? Садаканы цыгандарга берсе болот. Цыгандарга берсе болот. Албетте муктаждарга бергени жакшыраак деп ойлойм. Бүгүнкү күндө цыгандар деле, тилемчилер деле түзүк эле го. Бирок карап тура турган болсок, алардан башка ушул дары-дармекке муктаждар, ооругандар ушулар көбөйүп баратат. Ошолорго берген жакшыраак. Апам каза болгон, эстегенде ыйлай берем, зыяны барбы рухуна дейт. Жок. Эми бул пайгамбарыбыз айткан жүрөк ушундай бир кыжалат болот, райым кылат, көздөн жаш чыгат. Бул жакшы эле нерсе, дуа кылып, бирок өзүңүздү көп эле кейип, өзүңүзгө зыян болбосун. Өзүңүздүн ден соолугуңузду жакшы караңыз. Эми өткөндөн кийин бир 3 күндүк кайгы дебедикпи? Эртеби кечпи Алла Таала ахиретте баарыбызды жолуктурат. WhatsApp'tan Алла Таала жөнүндө келген SMS-тер жана кишиге жөнөтүү туурабы дейт. Кээ бир жерлерде ушунча адамга жеткирбесең мындай кырсакка учурайсың, тигиндей мындай деп келет. Булардын баардыгы туура эмес. Буга көңүл бурбай эле коюңуздар. Башкаларга жеткириштин кажети деле жок. Албетте жакшы Алла Тааланын ысымдары болсо, ал дагы убактыңызга карап, анча-мынча досторуңузга, жакын санаандарыңызга жеткирип койсоңуз, зыяны жок, соо болот. Сууну отуруп ичиш керекпи дейт. Сууну отуруп ичиш керек. Биздин ушул сүннөт боюнча албетте кээ бир адамдар отуруп иче албайт, бел ооруйт жана башка түз туруп. Аларга бөлөк нерсе. Бирок мүмкүн болушунча өзүбүз дагы, балдарыбыз дагы үйрөтүшүбүз керек. Отуруп тамак жеп, отуруп суу ичкенге. Гусулу жок, намаз окуса болбойт. Дараты жок, гусулу жок, намаз окуса болбойт. Намазга эң биринчи ушу шарты тазалык. Толук дене таза болуш керек. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Норуз байрамы ислам дининде барбы дейт. Норуз байрамы ислам дининде жок. Ислам дининде Курбан айт майрамы, жана Ороза айт майрамы, жума күндөрү ушул майрамдар бар. Норуз майрамы ислам дининде бизде жок. Албетте мамлекеттик майрам. Балама өзүм азан чакырып атын койсом болобу? Болот. Өзүңүз чакырып эле ат коюп койсоңуз болот. Азанды чакырганда төрөлөр менен азан чакырыш керек, 7-чү күнү ат коюш керек. 7-чү күнү ат койгон жакшыраак. Эми кээде бүгүнкү күнү ушул төрөт үйлөрүнө чыгаарда метрик алыш керек, ошон үчүн тезирээк ат койгула деп айтып калат. Ал күндө андай учурда, ошол эле учурда койсоңуз болот. Урматтуу агайын, бир туугандар, эскерте кетели, буга чейинки сиздердин тараптан ушу канча SMS кылып кээ бирлер жооп ала албай калса, алардын бардыгын muftiyat.kg сайтында фатва бөлүмүнөн жоопторду алсаңыздар болот. Бул сиздерге бир жарыя. Шайтан менен жиндин айырмасы эмнеде? Шайтан менен жиндин өзү Кур'ани Каримде бул иблис негизги шайтан, буну чоңу ушу иблис дейт. Жиндер дагы мусулман болот, жиндер дагы кафир болот. Жиндер оттон, шайтан деле оттон жаралган. Шайтан деп мындай көбүнчө эми мааруф мындай болуп калгандыктан, демек жиндердин ушул өтө тоң моюндулары кафирлар деп айтсак болот, буну шайтандар деп айтып кетебиз. Эми негизги Адам алейхиссаламга азгырык салган ал иблис болуп аталат. Уулумдун аты Ясин. Элдер оор ат деп жатышат, чынбы дейт. Жок,
Ясин жакшы ат, эч кандай оор эмес, берекелүү ат. Шайтан менен жинди азайтып айтканда экөө тең эле булар оттон жаралган. Шайтандар эми булар башчылары, жиндер бай айткандай мусулмандар да болот, мусулман эместер дагы. Кафырлар да. А шайтандар бардыгы эле булар мусулман эмес кафырлар. Саламу алейкум, алейкум ассалам. Куран өлгөн кишиге эле окулабы? Куран өлгөндөргө да, тирилөргө да окулат. Экөөнө тең окулат. Негизи Куран тирилөргө түшкөн, ошондой кезде өлгөндөргө дагы соо тиет. Бирок биз негизи бул тирилөргө окулунат. Даараты жок жаназага турганга болобу? Эми кээ бир учурларда даараты жок болбойт, таяммум кылыш керек болот. Даарат алып келгенге чейин жаназа намаз бүтүп калат деген коркунуч болсо, шариятыбыз ошол учурда таяммум кылып жаназа намаз окуганга буйруган. А даараты жок эле тура калса, ага намазы окуганга эсептелбейт. Ооруп жатам, намаз окуй албай жатам, ошого кандай кылсам болот? Эми туруп окуй албасаңыз, оор болуп отурсаңыз, отуруп окуңуз. Отуруп окуй албасаңыз, жатып алып окуңуз. Ишарат деп коет. Башыңызды мына рүкү кылдым, мына сажда кылдым дегенге чейин. Эгерде башты кыймылдатканга чейин да мүмкүнчүлүк болбой калса, аны ушу көз менен ирмеп элечи, анда шариятыбыз ага милдеттендирбейт намазды. Мен неберелеримге пайгамбардын атын койсом болобу? Жоо үчүн рахмат. Болот пайгамбарлардын атын. Салих деп, Ибрахим деп, Мухаммад деп, Нух деп, Юсуф, Исхак. Бар пайгамбарлардын аттары улуу аттар, Алланын тарабынан берилген аттар, ат койсоңуз болот. Мен карыз берип ала албай жатам, аны бергендигим исраппы дейт. Жок, исрапкерчиликке кирбейт. Сизден сурап келгенде кажетимди бүтүрөйүн деп жалдарап сурап келген, сиз бергенсиз. Эми ал бербей атат, ал күнөөгө батып атат, сиз соопко батып атасыз. Бакшылардын жасаган иштери адамга таасир кылабы? Кылат. Сыйкырдын, бакшылардын, көз ачыктардын, мына порча, черный магия, ар бир нерсе, ушундай бир жаман нерселердин таасири бар. Бирок ошол эле кезде алардан сактануунун дагы дуалардын таасири бар. Ошон үчүн ушуналардын таасири тиет. Аларга өтө көңүл бурбаш керек, адам өзүн таза тутуш керек, эртели кечки дуаларга бекем болуш керек. Мүрзөгө барганда чет жагына дасторкон жайып Куран окуса болобу дейт. Ал жерде зарыл эмес, кайерде болсо деле Куран жете берет. Үйүңүздө болобу, самолетто болобу, сапардасызбы, Куран кайсы жерде окусаңыз дагы соо жете берет. Саламу алейкум, алейкум ассалам. Умра тууралуу айтып берсеңиз рахмат. Умра өзү зиярат дегендин мааниси болот. Эми кичи ажылык деп коебуз. Умра ушул 5 күндөн башка жыл бою аткарыла берет. Ажылыктын күндөрүнөн башка гана жыл бою аткарыла берет. Бунун сооптары өтө чоң. Рамазан айында умра кылуу пайгамбарыбыз менен чогуу ажылык кылгандын сообу алат. Ал эми дайыма ушу умра кылышлык жакырчылыкты ушундай кырат, кандай устара чачты кыргандай кырат деп айткан. Дайыма умра кылгандар булар эч качан кембагал жакырчылыкка учурабайт дейт. Саламу алейкум, алейкум ассалам. Кантип дем салыш керек? Дем салганда эми Кур'андын аяттары же пайгамбарыбыздын хадистерин окугандан кийин үйлөө менен түкүрүнүн ортосунда деп ушундай кылып дем салынат. Ал эми өзүңүзгө дем салганда колуңузга дем салып деп анан кийин башыңыздан тартып мойнуңузга, колуңузга, денеңизге, бардык колуңуз жеткен жерге сыйпап коесуз, ушу дем болот. Нарбек деген ат эмнени түшүндүрөт? Нарбек деп мен буну билбейт экенмин, кандай түшүндүрөт? Нурбекти билет элек. Нарбекти мен билбейт экенмин. Мүмкүн бунун атасы же ким койгон болсо бирөөдөн да уккандан же болбосо ушундай койгондур. Бирок мен буну билбейт экенмин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүн биз исрапкерчилик тууралуу кеп кылып атабыз. Исрапкерчиликти баарыбыз мына билип жатабыз. Бул динибизде дагы, урп адат каада салтыбызда да такыр эле адамгерчиликке ылайык эмес иш экен.
динибизде жаман көрүлгөн, Алланы ачуусун келтирген, шайтанды бир сүйүндүргөн иш экен. Ошондуктан биз баарыбыз жапа-тырмак биригип, элибизде ар кандай тойдо, ашта, жакшылык жамандыкта ушу исрапкерчиликке каршы күрөшүп, тескерисинче ошончо акчасы ашып кетип атса же көбөйүп кетип атса, башка бир кайрымдуу, багыттуу, элге пайдалуу иштерге жумшаганга жолдоп турсак, Кудай кааласа пайдалуу болот. Аятал Курсини тынбай окуса эмне болот? Ар бир окуганга, ар бир тамгага 10 сооптон аласыз. Аятал Курси бул Кур'андын эң улуу аяты. Анткени Алла Тааланын сыпаттары, Алла Тааланын затыны, ошо Аллага тиешелүү, акыйдага, таухидке тиешелүү бул өзүнүн ошо мазмунду камтыган аят. Пайгамбарыбыз муну бул улуу аят деп айткан. Ошондуктан бул ар бир окуган сайын Кудай кааласа ар бир тамгасына сооп ала бересиз. Аятал Курси ушундай деп келет: ким ар бир намаздан кийин Аятал Курси окуп жүргөн болсо, ага ошо бейишке кирүүсүнө өлүм эле тоскоолдук кылып турат дейт да. Бейишке кирүүсүнө өлүм эле тоскоолдук кылып турат дегени, эгерде өлүм келип калса, дароо эле бейишке кирет деген сөз. Бардык намаздарды Фатиха, Ихлас менен эле намаз окуп келем, туурабы? Туура окусаңыз болот Фатиха, Ихлас. Бирок Ихластан башка сүрөлөрдү билсеңиз, ошо сүрөлөрдү Насты, же болбосо Фалакты, Каустарды, Аср сүрөсүн, кайсы сүрөсүн билсеңиз, ошолорду кошуп окуганыңыз жакшыраак. Анткени канчалык сүрө көп билсе, ошого жараша Алла Тааланын алдында даражага ээ болот. Амир деген аттын маанисин түшүндүрүп бере аласызбы? Амир арабча ат. Амир деген жетекчи деген сөз, башчы деген сөз. Бул дагы жакшы ат. Албарсты баса берет. Бул эмнеси? Ага эмне кылыш керек дейт. Албарсты басканы буга эң жакшысы сиз Аятал Курси окусаңыз, жаттап алсаңыз, ошол өтө жакшы. Албарсты басар менен Аятал Курси окуңуз, бул качып баары кетет. Эгерде кээ бир учурларда окуйн десеңиз, тилиңизди дагы басып коет. Ошондо оюңуз менен окуңуз. Аятал Курсини оюңуз менен окусаңыз да, бул дагы аны ушул кылыч менен чапкандан да катуу тиет албарстыга. 3 сүрөнү кошуп Кур'ан окуса болот. 3 сүрөнү. Канча Кур'андын аяттарын билсеңиз, ошончолук жакшы, ошончолук сооптуу болот. Ар бир тамгасына 10 сооптон жазылат. Арак ичип кайра намаз окуса болобу? Тооба кылыш керек. Намаздын фарыз өзүнүн милдетинде, бирок мас абалында окуса болбойт. Соолуккандан кийин жакшы кусул кылып, тазаланып, тооба кылып, эми кайра арак ичпейм деп Аллага алдында өзүн мындай кейип намаз окуш керек. Ажыга барганга канча акча керек, кимге кайрылса болот? Жарыя кылып койсок болот. Мына азыр ажылык каттоосу аяктап атат. Мына бүгүн эртең аяктап атат. Бүгүнкү күндө ажылыкка катталгандардын саны квотадан ашты. Ошондуктан эгерде мына азырынча убактысы барлар, Нарын, Талас, Ысык көл, Бишкек, Чүйдөгүлөр толук боло элек. Буларга да ошол акыркы күнү мына 6 март деп айтылган, ушуга чейин эртерээк ар жерде ошо катталып атат. Ошо имамдарыңыздарга кайрылсаңыздар, хатиптерге кайрылсаңыздар, ошол жерге барып анан катталып неме кылат. Бүгүнкү күндө ушул $2600 тегерегинде, бирок $400 алдына ала ага төгүшөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз берүүбүздү аяктап атабыз. Саламатта калыңыздар. Алла Таалам баарыбызды исрапкерчиликтен сактасын, элибизди, журтубузга тынчтык, аманчылык берсин.